Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз Украинада военный действияда катышып жүргөн кыргыздын азаматы Токтосун агабыз менен маектешкени келдик. Бул жерде военный госпиталда дарыланып жатыптыр. Тилекке каршы ичине киргизбесе дагы биз сырттан ал жагдайын сурайлы деп, ден соолугун сурайлы деп, Украинада абал кандай, мына ушунун баарына суроолорубузга жооп алалы деп келдик. Андыктан биз менен маектин аягына чейин бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетсеңиз алгач. Мен өзүм жөнүндө тааныштырсам, 1977 жылы 31 октябрда Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунун Барпы айыл өкмөтүнүн Бекмат Осмонов айылында туулгам. Украинага барууңузга эмне себеп болду? Эмне түрткү болду? Украинага баруунун себеби мен согушканга чейин эле, бул Украинанын согуш башталганга чейин эле кызматкер болчумун. Бул жакта аскер кызматкеринде Черноморский фотослужба кылып жүрүп, ошол аркылуу мен по приказу бардым десем болот да. Бул приказды аткарыш керек, обслуживать этпеш керек. Ошон үчүн мен Украинага баргым туура келди. Ал жакта биздин мекендештер дагы барбы, кыргыздар? Ооба, ал жакта биздин кыргыз бир тууган мекендештери толтура. Мисалы өзүм эле айтканда, мен жүргөн жакта бир точно санын билбейм, бир 40тай биздин мекендештер бар. Алар баары өз калоосу менен баргандар да, Бирок мен сураган жокмун, кандай келдиңер деп. Көбү Украинага чейин деле контракт менен жүргөндөр бар экен. Анын бирөөсү, мисалы, Базар Кургондук разведкада служба кылат, аты Мурат. Согушканга чейин эле контракт менен жүргөн бала. Согуш талаасында жүргөндө коркунучтуу болсо керек. Сиз согуш талаасында жүргөндө бир туугандарыңызды, үй бүлөңүздү ойлоп ушундай. Ал сөзсүз да, согуш деген өзү эле айтып турбайбы, согуш. Согуш талаасына биринчи барганда коркунуч болгон. Бир атакадан кийин бир өзүңдү кандайдыр бир жоготосуң. Бир убакта бир жоготосуң, андан кийин уже көнүп кетесиң ал жакка да. Жакындарыңыз менен байланышып турасызбы? Тиякта жүргөндө кайсы жерден связь тапсам, сөзсүз байланышка чыгат. Ал жакта биздин мекендештер дагы ошо жакындары менен байланышып турушабы? Ооба, алар да ошондой, каяктан кайсы жерде связь болгон болсо байланышып турат. Сиз бул жерде лечение алып жатсаңыз, оор жаракат алдыңызбы? Ден соолугуңуз азыр кандай? Мен бул военный госпиталда жаткан себеби кандай контузия алдык. Снаряд жарылганда өзүбүздү жоготуп, кулагыбыз укпай, баш оору, ошонун бул жака жөнөтүштү. Сиз ал жака эмнеге бардыңар, андан көрө өзүңүздүн мамлекетиңерди коргойсуңарбы деген эми пикирлер болот. Ошолорго кантип жооп бердиңиз? Мен буга мындай деп жооп бермекмин да. Мен 2009-жылы Россиянын жараны алгам. Эгерде азыр мени Кыргызстан курал күчтөрү ушул убакта кайрадан өздөрүнүн составына, курамына алса, мен сөзсүз барып кызмат кылганга даярмын. Мен бир эле себебим жарандыгым Россия, ошон үчүн мен албайт деп ойлойм. Эгерде алган болсо, мен сөзсүз даярмын кызмат кылганга. Дагы эң кооптуу деген жерине койсо да мен барып служба кылганга даярмын. Мен ал жакта жүргөндүн бир себеби, мен Россия Федерациясында биздин мекендештер 1,5 миллионго жакын мекендештер эмгек өтүп жүрөт, кызмат кылып жүрүшөт. Мен ошолорду коргоп жүрөм десем да болот. Себеби менин ал жакта жакшы служба кылганымды көрүп, бул жакта кыргыздарга кыйла таасир тийиши мүмкүн. Эгерде Украинада ушундай тирешүү болбосо, кандай жагдай болмок деп ойлойсуз? Эгерде биз военный действия кылбасак, алар биринчи кол салмак Россия Федерациясына. Бул планда болуп жүргөн, планда бар жумуш экен да, планда бар экен. Сизге эркин микрофон, кыргыз элине кайрылууңуз болсо айтып атсаңыз. Мен өзүм жазып алдыган болчумун, айтып коеюн. Мен өзүмдүн саламымды Жалал Абад областына караштуу Бекмат Осмонов айылынын тургуну акем Маматка, жеңем Кларага,
Авам Ахматқа, жеңем Насибаға, инем Кимсанбайға, уулум Нурисламға, жалғыз уулум бар. Өкіл атам Исмайлов Мұхтарға, өкіл енем Жипараға, құдам, күйе балам Рысбекке, қызым Нуризаға, Москвада емліктен жүрген құдам Чыңғызға, ошондой эле классташтарымды салам жолдойм. Менде көрүп турганыңардай баары жакшы. Жакында буйруса күзүндө отпускага барам. Ушул убакыттан пайдаланып айтып кетет элем, ушул келген бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүнө ыраазычылыгымды айтып кетмекмин. Ар дайым иштериңерде ийгиликтер коштосун. Рахмат. Украинада кызмат кылып жүргөндөр бар, контракттын негизинде. Алар Россиянын гражданствосын алгандар. Мен өзүм Украина окуясына чейин эле Россия Федерациясынын куралдуу күчтөрүндө аскер кызматкери болчумун. Аскер кызматкер болгондон кийин буйрукту аткарыш керек. Ошондуктан ушул убакта Украинада кызмат кылып жүрөм. Азыркы убакта уулум 9-классты бүтүп атат. 9-классты бүтүп атат. Уулума кааларым экзамендерин ийгиликтүү тапшырып алсын.